Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Кел чай ичели программасынын көрмандары жана биздин жалпы достор, көрүүчүлөр барыңыздарга чоң саламдарды айтабыз. Бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Айпер Адамкулова кызматыңыздардамын жана айта кетүүчү нерсе көрсөтүүбүздүн башкы демирчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулар үчүн алтын стандарт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Биз программабызды уланталы. Бул сааттарда, бул убакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз бар сиздер үчүн. Атайын суроосун дайындап койду. Демек, жакыныраак отуруңуз дагы. Бул сааттагы 101-дикти сиз утуп алыңыз. Жана конокко болгон кызыктуу суроолорду жиберсеңиздер болот. Ана эмесе тааныштырып өтөлү. Ырчы аткаруучу бизде Адилет Бакытбеков бар. Кош келиңиз, Адилет. Кутмандагыңыз менен. Кандай келип алдыңыз, эл журт менен амандашабыңыз? Сонун, кутман таң барыңыздарга, эми тургандарга. Ошол кечинде иш кылып, эми таң атты биз үчүн тургандарга. Адилет, эмне жаңылык, эмне менен алектенип жүрөсүз? Ырлар чыгып атабы? Канча бир ырга, кандай десек, аткаруучу болуп калдыңыз? Ырлар чыгып атат. Кече күнү бир жер чыкты, Өмүр деген сөзөгөн Урустик Акылбековго таандык. Буюрса азыр кечинде да студияда ылгыр иштегенбиз. Буюрса эртең же бүрсүгүнөрө чыгып калат. Ыр кимге таандык? Ыр Нурболот Осмонов деген классташым бар. Сөзөгөн ошого таандык. Ооба. Аранжировка башкалар Урустик Акылбековго мен музыкальный продюсер болот. Ошол адамга таандык. Классташыңыз ыр башынан эле жазчу беле же кийинчерээк эле ырлар байкап калдыңызбы? Жок, мектепте окуп жүргөндө эле жазчу да. Ушундай концерттерде өзү саламдашуулар жазып чыгып, идея түзүп, ошентип эле жазып жүрчү. Азыр эми анча менин чыгармачылыгыма 50% салым кошот десем болот да. Негизи чыгармачылыкка кандай болуп келип калдыңыз? Чыгармачылыкка бала кезимден эле кызыкчумун, сахналарданга, өзүмдүн ырым болсо деп кыялдан жүрүм. Анан ошо шаарга келип, ошол жерден Урустик Акылбеков менен таанышып, ошо биринчи кыйнага деген ыр жаздып, өзү бир кадам ташсаң кийин жол ачыла берет дейт го. Ошентип кийин анан көзүм жетип аракет кыла баштадык да. Секен буюрса. Бул чыгармачылыкка өзүмдүн апамда салым өтө чоң. Ошол айылга барсам да кууп турат, ырым эмне болду, кетпейсиңби депчи. Башта бир 80% эле ошол адам салым кошот да. Кимдерди көрүп, көбүрөөк кыялдангансыз, мисалы, ырчылар арасынан? Эми ачыгын айтканда Гүлжигит Сатбеков агыбызда көп кыялданчумун. Анан азыр Жаныбек Наралиевке да көп кызыгып калдым, өзүнүн аксыдан болот. Ырды ийне жүүнү чейин жеткизер дейт да. Ошондой ырдайын деп аракет кылып атабыз, эми буюрса колдон келишинче. Билим жагы кандай болуп атат? Билим жагы жаңы окууну бүтүп келип айылдан шаарга окууга тапшырганбыз. Кийин анан 1-сентябрь күнү айылга кеткем да, кайра тайнем раматылык өтүпчү. Кийин ошентип кыргы-сыркы болуп жүрүп, анан кайра келсем мен отчисление алып салыптыр. Азыр ошол бойдон окуган эмесмин. Кудайдын берген таланты. Музыкалык билим демек жок, Жок. Кандай инструменттерди ойнойсуз? Самоучу ошо гитара ойнойм. Анан азыр кызыкпай калдым, деген азыр аккордеонго көп басым жасап калдым, эми үйрөнүп аракет кыла баштадым да. Аккордеонуңуз кана? Аккордеон азыр уже ойной элекмин элчи, эми кызыгып атам да, эми үйрөнүп баштадым. Ошо буюрса 1-2 айдан көрүп калсаң. Ырларды кантип тандайсыз? Мисалы, классташыңыз жазып атыптыр, анын бардык эле ырын ырдай бербейсиз болуш керек, мисалы. Жок. Эми адам мен ырдагандан кийин мен өзүмдү тандайм да. Өзүмө жаккан ырды тандасам, айтат го, жүрөктөн ырдасам жүрөккө жетет депчи. Өзүмө жаккан. Ошол ырды кантип тандайсыз? Мисалы, эмнесине көбүрөөк маани бересиз? Маанисине көбүрөөк берем, анан аранжировкага көбүрөөк маани берем да. Обонуна. Себеби сөз жазган бала досум болгон үчүн
коркпойм да. Оңдо отуп, берине мындай кылайлы деп. Бирок почти 70-80% сөзөн Рустик Акылбеков жазат да. Ал эки оңдошот. Анчы. Манизин азыркы убакта манизине көп карап калдым. Мазмунунда жакшы кетип баштады. Ошо мазмунду жолдо уга турган, ошо улуу мундагылар уга турган өмүр дегендер жастырдым. Ал кече күнү чыкты. Буюрса. Клипчи. Клип тарттык, буюрсайым комиссия болуп атат. Өзүмдүн YouTube каналымды мындай паролдорун жоготуп таппай калдык, жаңы ачтык кечеге. Буюрса кичине подписка топтоп, кичине актив кармагандан кийин чыгарабыз деген ой. Социалдык тармактарда кандайсыз, активдүүсүзбү? Жок. Эмнеге? Мисалы азыр ырчы чоорчулар, же болбосо актерлор жана башка ушул чыгармачылыкка жүргөндөр өздөрүн ушул социалдык тармак аркылуу көп көрсөтүп атышпайбы? Аракет кылып атам, колдон келишинче элечи. Студияларда башка кылып. Канча колдонушуңуз бар? 6,5 миң бар. Анан Кудайдын буйруган күнү таанылат окшойбуз. Аракет кылып эле атабыз, элдерге мындай эле видеолорду эле кетип атпайбы? Биз канча качественный болуп аракет кылсак да, бирок шүгүр болуп атыр. Куран ичине албайбыз. Кудайдын буйруган күнү, маңдайга жазылган күнү болот. Үнүңүздү катуу чыгарып эле, толкунданбай сүйлөй бериңиз. Аябай жай сүйлөп атасыз. Көрүүчүлөр укпай калып атат окшойт. Мен араң угуп атам, сиздин жаныңызда отуруп. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы суроолор пайда болгон болсо, бизге жазсаңыздар болот. Анда биздин көрүүчүлөргө суроо берип коелу. Сизден бир суроо болсун. Биздин көрүүчүлөр кимде-ким биринчилерден болуп суроого жооп берген болсо, биз 101 салып беребиз. Андыктан биз сурообузду берели, Адилет берсин, сиздер угуп туруңуздар, чамдап туруңуздар. Анда Улууга урмат. Калганын улап жазсын, Калганын улап жазсын. Мынакей, эң жөнөкөй суроо болду окшойт. Тактап айтканда бул айтылып жүргөн сөз. Улууга урмат, анан эмне деп айтат элек, калганын дароо жазыңыздар. Бул макалды, сөздү билбеген адам жок болуш керек, улап жаза калыңыздар 0508 400 100 номери аркылуу. Адилет, айтсаңыз, негизи эле макалдарды көп колдоносузбу? Өзү негизи колдонбойт болчумун вообще. Анан кээде акындар менен ыр жасыратын отуруп калып, сөз байлоо күчтүү адамдар мененчи. Ошондой көп колдонуп калып аттык да. Ошодон үйрөнүп калып атты канча. Аларды керектүү жерден айтып колдонуп атасызбы? Албетте. Сизге эң жаккан таасирдүү сөз же макал кайсыл? Эң таасирдүү сөз ошол Жаныбек Нуралиев айтты. Аз эле күн болду айтканыначы. Коркпой иштеш керек депчи. Коркпой иштейлар жакшы, аракет кыл деп. Мындай кеңешин айтып турат постоянночы. Ошол адам айтты, коркпой аракет кыл, жакшылап кыл, коркуп атасың сен депчи. Эмнеден коркуп аттыңыз эле? Билбейм. Өзүңүз билбейсиз, Эми айтылбай турганда сөздөр бар да. Алардын арасында бирок чынында бир аз коркуп аткам. Эми ошол нерседен мотивация алдым да. Эми коркпой калам буюрсачы. Аракет кылып. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөргө бир чыгарма аткарып бериңизчи. Ырдап, баягы көрүүчүлөргө болгон сиздин талантыңызды көрсөтөлү. Кайсыл ырды аткарасыз? Сен кайда, мен бул жакта каларымда деген ырды аткарып берейин. Макул, жакшы болот. Мен жалгыз адамдардын арасында, мен жалгыз эң чөлдүн таласында, өзүңсүз өткөн өмүр жалган болуп, сен кайда, мен бул жакта каларымда, өзүңсүз өткөн өмүр жалган болуп, сен кайда, мен бул жакта, мен кайда, сен ал жакта каларымды, арнадым бактым сага жүрөгүмдү,
Sessençe seni süyüp Жүргөнүмдү Armanım ködönüme Batpay gelet Süyöm seni Unut albay Men seni süyömünde Min gaytalayım Süyöm seni Süyöm seni Unut albay Мына ушундай сүйөм сени унута албай дейт. Кимди сүйүп атасыз? Адамдарга, өзүм кесибиме. Ошол. Ата-энемди. Сиздерде кандай үнүңүз катуу эле чыгып, үнүңүз сонун эле бар экен, анан эмне болуп сүйлөп атасыз? Мен өзүм бираз толкунданып атасызбы? Кечинде түнү менен студияда коймуз да, өтө жакшы ушпай. Үйүңүз чыкпай атабы, Келиңиз, мен сизге чай коюп берейинчи, азыр чайдан ичип, мындай үйүңүздө отургандай болуп, маек куруп бериңиз, толкунданбаңыз, үнүңүздү чыгарганга аракет кылыңыз дегендей, Адилет, айтсаңыз, негизи бул чыгармачылык өзү кандай десек, оңой нерсе эмес, Ооба. Дароо эле мындай кыйынчылык же болбосо оор мезгилдерин сезе алдыңызбы? Ооба, албетте. Жумуштун кыйын болот го. Эмнеси оор экен, мисалы, ошону тоготер жерин айтыңызчы. Тоготер жери эми биринчи жолу аракет кылганда эч жерди тааныбай, YouTube каналга, радиого барсаңда кыйнап, ушундай учурлар болуп атты да. Радиого барганда эмне деп кыйнап атышты? Радиого бербедим, ыры өтпөйт деп кээ бирлер айтып атты да. Анан кичине кыйынчылык болот деп, анан солого YouTube'га бергем да биринчи элемдечи. Аккаунт деле жок, YouTube аккаунтум. Анан барганда деле биринчи почти бир жума регистрация кылып окшойт ордочу. Эмнесин кылды билбейм. Кийин өттү дегенден кийин кайра бардым паспорт көтөрүп. Ошондой эле кыйынчылык болду. Биринчиден билбейм. Ал кыйынчылык эмес, ал кадимки көрүнүш, анткени ырларды өткөрүү, аны баягы телеканалга, мисалы, радиолорго бергенде деле ошондой бир жыйынтыктар болот да. Азыр бир аздан кийин уланталы, Азыр болсо биз сапарыбызды алга карай улантабыз, көрүүчүлөргө кайрылалы, бизге жооп бергенди унутпаңыздар. Анда эмесе, биз сапарыбызды алга карай уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, азыр биздин студиябызга келген коногубуз менен оюн ойнойлу деп турган учурубуз өзгөчө оюн болот, күлкүлүү болот. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуз дейли. Ага чейин биздин демөөрчүбүз Пиала Голд чайы туурасында айтып өтсөк, Пиала Голд эң сонун кениялык чайларды айкалыштыруу үчүн дем берүүчү, жыт, байдам жана идеалдуу түстү камтыйт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Немесе, Адилет, азыр оюндун шартын түшүндүрө кетейин сизге. Мына ушул кадимки кулакчынды берем сизге, наушникти берем. Наушникти тагынасыз, сизге болсо менден аябай суроолор көп. Мына ошол суроолорду берем. Сиз берген суроолорду укпайсыз, сизде музыка жаңырып турат. Мына ошол учурда сизге суроолорду берип атканда ооба же жок деп гана жооп бере бересиз. Эки эле сөз менен жооп бересиз, Анда оюнга даярсызбы? Даярбыз. Кандай болот деп бир сарсанаа же болбосо толкундануу болот абы? Бираз. Корккон деле жоксузбу? Туура эмес жооп берип алам деп элечи. Бул жерде сизге тамашалуу суроолор берилет. Анда эмесе баштадык. Келиңиз. Наушникти кийип алыңыз. Сизге мен музыканы коюп берейин. Чыгып атабы? Ооба деп коет. Мен уккан жоксузбу? Уккан жок окшойт, Анда эмесе баштай кирели, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Адилетке болушунча тамашалуу суроолорду беребиз. Кандай жооптор болду экен, сиздер менен чогуу угалы. Анда эмесе биринчи суроо. Мурда жаныбар болуп жаралган турбайсызбы? Ооба. Түнкүсүн көчөдө эле жүрөт дешет го? Жок.
Таттууга ачуу кошуп жейсизби? Жок. Сүйбөсөм сүйбөй эле койдум деп көп тарына турбайсызбы? Ооба. Мектептен көчпөй калган деп уктук. Ооба. Алтын башым аман болсо далай кызды сүйүрөм дейсизби? Ооба. Апаңыздын акчасын билгизбей, Жок. көп эле алып турсуз го, э? Жок. Дос балаңыздын сүйүктүүсүн жактырып калганыңыз чынбы? Ооба. Калпты жакшы эле айтасыз окшойт, э? Жок. Сизге iPhone 14 берсем аласызбы? Ооба. Акча жок калып көп эле ыйлайсызбы? Ооба. Сиз бандит бала окшойсуз. Жок. Түшүнүктүү. Мына ушундай суроолор болду, жана жооптор болду. Адилет, негизинен эмнелерге жооп бердим деп ойлоп атасыз? Тура эле жооп бердим го дейм. О, жок деп тура эле жооп бердиңиз окшойт, э? Менде мындай суроо бар болчу да, сиз анан ооба деп эле жооп бердиңиз да. Апаңыздын көп эле акчаларын урдап алган турбайсызбы десем, ооба дедиңиз да. Негизи ушундай болду беле? Жашырбаш керек болгон. Тыйын тыпырларды телевизор жанында турганда. Окуучулук кезде болгон да. Эки жолу болгон андай эми. Азыр албай калдыңызбы? Азыр жок. Анан мурда жаныбар болуп жаралган турбайсызбы десем, ооба дедиңиз. Негизи адам эркек киши айтат го, маймылдан бир аз айырмалыш керек депчи. Ошого ошентип жооп бердим окшойт. Негизи адам баласы өзү маймылдан бир жаралып таралган деп айтышат да. Эми бул канчалык чындыгы бар, жок билбейбиз да. Кыскасы бул суроолорду бир аздан кийин дагы тактайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр болсо лайфхак көрөбүз. Мына ушундай лайфхактарды көрө алдык. Адилет, айтсаңыз, дагы ырчылыктан башка кандай өйдөрүңүз бар сизде? Ырчылыктан башка спорт менен айланышабыз. Футбол ойнойбуз, волейбол. Ошол. Спортко жакын экенсиз демек. Ооба. Жакшы. Жогоруда берген суроолордун ичинен мындай суроолор болчу да. Досуңуздун сүйүктүүсүн жактырып калган учуруңуз болгон турбайбы десем, ооба дедиңиз. Ушундай болду беле? Кандай учур болгон. Бирок эми мындай прям сүйүп эмес да. Мындай жактыруу сезим болгон. Ооба, эми түшүнүктүү, бир аз жакшы кыз болчу. Ал досуңуздун жакшы көргөн кызы беле? Досум анда жакшы көрүп жүрчү да. Өкүңөр бир кызды жактырып калган. Жок, ал жакшы көрүп жүрчү, анан ал жакын ал менен сүйлөшөм деп анан жолугуп отурганбыз да, ошону көрүп анан жакшы кыз экенин ошондой бир жактыруу сезим болгон, бирок болот турбайбы демек мындай деле, э? Болот, жашоодо бүт нерсе болот. Адат. Бирок ал көп жыл мурун болчу. 10-чу экен, 11-чи класс кезибизде болгон. Ошол учурда. Мына ушундай өзгөчө бир жооп уга алдым. Анда эмесе, бизден көрүүчүлөрдөн келген мындай билдирүү бар экен да. Сизге окуп берейин. Саламатсызбы? Кайсыл жерден болосуз деген суроо берген экен. Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Кербен шаарынын Актөбө деген айылынан болом. Ошол жерде туулуп, ошол жерде өскөм. Ата-энеңиз ошол жактабы? Ооба. Канча бир туугансыз? 2 бир тууганмын. Акем, анан менин бир уулум бар. Чыгармачылыкка кимдер жакын эле негизи? Үйдөн чоң энем жакын болгон. Анан атам ырдабайт, бирок бир айылда жүргөндө тойлорду ырдап калсам, берим турам ырдадым деп косяк тапчу да. Түшүнчү ырга. Анан бирок өзү ырдаган эмес. Чоң энем көп айтат, ырдайт эле депчи. Чоң апаңыз демек ырдап жүргөн айым бекен, же кандай? Чоң энем садикте мугалим болгон экен. Ырдачу экен, тойлордо дагы бир өзүм дагы 1-2 жолу көп болдум ырдаганды көрүп. Анан үйдөгүлөр көп айтып калды, ошо чоң энеңи тарткансың депчи, ошол ырдачу деп. Жогоруда биз ошол сүйүктүүлөр жөнүндө сөз кылып кеттик. Жүрөктөчү сүйүү барбы? Бардык эле адамда сүйүү болсо керек. Сүйүү бар. Өзүнүн эле айылдан. Карапайым эле жөнөкөй кыз. Жашырганда эмне? Үйлөнгөнсүз, э? Жок,
Үйлөнө элексиз. Буюрса Кудайдын буйруган күнү үйлөнөбүз. Демек, өзүңүздүн айылдан эле бир сулууну жактырып, келечекте жубайым деп элестеп жүрөсүз. Буюрса. Жакшы, мына ушундай көзүңүз жетет окшойт да, анткени баягы жубайым деп элестетип, ошолуңузду айтканыңызга караганда, Ооба. Түшүнөт да мени. Мен аны түшүнөм. Анан бир аз өжөр. Бирок мындай келечегимди көрө алам да. Көрө алам. Буюрса алам деген ниеттер бар. Эң кызыгы ата-энең деле билет менен сүйлөшкөн. Эки жактан келет экен да демек. Ооба. Ошо уверен жүрөм да берет депчи. Колун сурай элексиз да демек. Жок, колун сурай элекпиз. Кандай кылып сурасам деген кыялдар бар, мисалы. Азыркыдай заманбап түрдөбү же жон гана үйүнө барып, сөйкө салып сурап келесизби, кандай кыласыз? Эми заманбап деле түрүндө сурайын деген ойлор бар, анан албетте үйүнө деле барасың, ата-энең барып, ата-энесинин алдына өтүш керек. Эми ошондой ниеттер бар, көрөбүз ошондо. Заман кандай болуп кетет ал убакта. Ошого жараша кылабыз, буюрса. Жакшы. Анда эмесе биздин убакыттар аягына келе жатат. Адилет, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Келечекте ошол сиз кыялданган кызга үйлөнүп, бала чакалуу болуп, үй бүлө куруңуз дегендей. Сизге бизден мына ошол Пиала Голдтон эң сонун чайы жана атайын чай ичкенге ушул кружкасын ыйгарып коелу, Чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгондо кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.